1993 жылдын 5 майында мындан туура 30 жыл мурун Жогорку Кеңеш Кыргызстандын эгемен тарыхындагы биринчи конституциясын кабыл алган. Анда бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары жана мамлекеттик түзүлүштүн негиздери аныкталган. Бул күндү салтанаттуу белгилөө үчүн Балыкчы шаарындагы жалпы дарыгерлик практикалык борборунун кызматкерлери иш-чара өткөрүштү. Ага Балыкчы шаарынын мэриясынын социалдык саясат боюнча жетектөөчү адиси жана жалпы жаамат катышты. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 30 жылдыгына карата шаар боюнча мэриядан атайын тескеме чыгарылган. Шаар боюнча менчигинин түрүнө карабастан бардык мекеме ишканаларда 30 жылдыкка карата иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Мына ошолордун бири болуп, бүгүн Балыкчы шаардык жалпы дарыгерлик практика борборунда өтүп жатат. Мындай иш-чаралар бардык мекеме ишканаларда уюштурулуп жатат. Өлкөнүн баш мыйзамын кабыл алып, өз алдынча мамлекет болуп түптөлгөн бул күн кыргыз тарыхында сакталат. Анткени өлкө эгемендик алгандан кийин туу, герб, гимн жана улуттук валютасы кабыл алынып, булардын бардыгы тең конституция менен бекитилген. 30 жылдык юбилейине карата ушундай иш-чара өткөрүлдү. Негизи ушу медицина кызматкерлеринин атынан ушул жалпы элибизди ушул майрамыбыз менен куттуктайм. Ушу ар бирибизге аманчылык каалайм, бакубатчылык каалайм, анан тынччылык каалайм. Ушу биздин конституциябыз ушу ар бир элибиздин укугун сактап, коргоп жүрүшүн баарыбызга каалап кетем. Турмуштагы жашообуз, укугубуз, аракетибиз, иштешибиз, бирибизден кылган мамилебиз баарын камтыйт. Анткени ушу негизги мыйзам негизинде калган мыйзамдардын баары жазылган. Ошол мыйзамды сактап, баарыбыз бирибизди сыйлап, мамлекетти сыйлап, мамлекет үчүн эмгектенип, мамлекетти элибиздин турмушун оңдош үчүн иштешибиз керек. Элибизге ынтымак каалайм, биримдик каалайм, баардык ийгиликтерди каалайм. Конституцияны кабыл алгандан бери жакшыртуу максатында 10 жолу өзгөргөн. Акыркы өзгөртүүлөр 2021 жылдын апрель айында жүргөн. Буга чейин конституциялык кеңешме түзүлүп, жөнөкөй жарандардагы өз ойлорун билдиришкен. Жанара Алмазбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Сыкөл жаңылыктары.